Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Сиздерге бүгүн тарбиялык мааниси бар каниет жана ачкөздүк деген тарбиялык мазмундагы окуяны жеткизели деп турабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар, анда окуяга көңүл буруңуздар. Каниет жана ачкөздүк. Эки жолоочу ызгардуу суукта жол тартып келип, жакшынакай кербен сарайга туш болуп, ошол жерге түнөмөй болушат. Алардын бирөөсү айланайын, эми мында орун жок экен. Жок дегенде эшиктеги сууктан кутулсак болду. Улагадан орун берсе да ыраазымын деп ойлонот. Ал эми экинчиси болсо бул кербен сарайда атасынан калган акысы бардай жулунуп, ач көздөнө төрдү көздөй жулунат. Эми мен ушунча алыстан келип олтурсам, кантип эле төрдөн орун бербесин? Анык наадандык ошондо болбойбу деп кирсейет ал. Бирок кербен сарайдын ээси адамдын жүрүш турумунан ичиндеги ой пикирин, кулк мүнөзүн баамдаган кыракы болой адам эле. Ал эшиктен кирген эки жолоочуну алгач улага жакка жайгаштырат. Албетте төрдү самап турган киши анын бул кылган кылыгына кыжыры кайнап, наалып сүйлөнүп кирет. А берки кичипейил жөнөкөйү болсо, ушул жер тийгенине да сүйүнүп ыраазы болот. Алардын абалын байкап турган кыракы кожоюн кичипейил адамды урматтап, сарайынын эң жайлуу, жылуу ордуна жайгаштырат. Ансыз да ыраазы болуп турган ак бейил жолоочу ого бетер ыраазычылык билдирип, алкышын айтат. Каниет кичипейилдүүлүк жаратканга жагар пендесинин сыпаты. Ал эми ачкөздүк менен текеберлик шайтандын мүнөзү. Бул тарбиялык мазмундагы чыгарма Өчпөс сабактар китебинен алынды. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки дагы тарбиялык мазмундагы окуялардан угушканча саламатта калыңыздар.